Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Силердин дагы бир аз тынчыңарды алып, бир Кыргызстан үчүн жана кыргыз элинин келечеги үчүн өтө маанилүү деп эсептеген бир институт боюнча силер менен ой бөлүшөйүн дедим. Себеп дегенде ал институтты билесиңер, бул курултай, элдик курултай. Мисалы алганда, кыргыз мамлекетинин бийлик өкүлдөрү, бийлик эми ошо президент бүт баары болуп, булар өзүнүн мисалы үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн укугу негизинде иш алып барышат. Булар как наемный менеджерлер да. Андан сырткары бардыгыңыздарга маалым болгондой, кыргыз мамлекетинин аймагында турган бардык мисалы үчүн баалуу бүт баары жердин түбүндө үстүндөгү бардыгы бул мисалы үчүн премьердики же премьер-министрдики же болбосо депутаттардыкы, мен именно деп атам да, алардык эмес. Бул элдин байлыгы деп эсептелинет. Бул мыйзамда да көрсөтүлгөн. Ошон үчүн менин оюмда мындай логичный болот эле да, бир ушул тема боюнча мындай дальше развивать этсек ушул маселени козгоп, ушунун тегерегинде сөз алып барсак жана ушул элдик курултайдын иштешине мындай мүмкүн болушунча эми мыйзамдуу, ыймандуу бир кыргыз элинин эртеңки күнүнө пайдасы тие турган мамиле жасалыш үчүн биз ушул элдик курултайды жандандырышыбыз керек. Мен ушундай деген ойго келип атам азыр. Себеп дегенде мындайда, мисалы үчүн эми ар бир чоң мамлекет бул кичинекей семьядай элестелинет да, же болбосо ар бир кичинекей семья бир мамлекетти элестетет да. Ошон үчүн мисалга эми биз өзүбүздүн семьябызды, өзүбүздүн мамлекетибизди күчтөндүрүш үчүн жана ошол мамлекетте жашаган жарандардын эч нерсеге муктаж болбой, ким өзүнүн сабат деңгээлине жараша жумушун аткарып, аз да болсо ошол мамлекетке салымын кошуу максатында иш алып бара турган болсок, демек биз бул элдик курултайды туура жолго салып алдык деп ойлосок болот. Себеп дегенде, туугандар, эми баягы элдердин бардыгы, кандай десем туура болот, мындай бир жумшак нерсени чайнаган оңой да. Ошон үчүн тапканың эле бийлик болуп калды да. Тапканың эле депутат, тапканың эле эми биз эгерде чындап мамлекетибиз өнүксүн десек, биринчи очередте мен ойлойм мындай основной базасы, основной бир мындай двигатели болгон бул элдик курултайды жандандырышыбыз керек деп ойлойм да. Эми бийлик өзүнүн, мына бийлик деген эми баягындай жалданган адистер, алар өздөрүнүн жумушун кыла берет.
азбы, көппү, тазабы, таза эмеспи. Булар үчүн өзүнчө процедуралар бар, текшере турган органдар бар. Болбосо именно ушул элдик курултайдын кандайдыр бир мындай, кандай десем, бир мыйзамдуу функциясы болуш керек. Аларды текшерген. Эми союз мезгилинде көңөр байкап калдыңар, народный контроль деген бар болчу. Бул народный контроль ал мезгилде мамлекеттик мындай орган болуп эсептелинген. Себеби дегенде эми бул жерде мындай өтө прозрачный болчу. Коррупция болбойт деп айтуу кыйын, бирок мисалы үчүн 100ге 10% болушу мүмкүн. Бул эми мындай жалпы население үчүн анча байкалбай турган процент да. Основном союз мезгилинде билебиз, что берийни хочу болчу продукта. Что такое карыз дегенди билбейт элек. Ушундай да, эми, например, бир рублюң болсо кечке пиво ичип түгөнбөйт эле, например. Эми нанын бир копейка болчу, ушундай бир. Бунун бардыгы Сайттар союзу ошо чет мамлекеттерге кошулбастан өзүнчө мындай автономный болуп алып, туура политика жүргүзгөндүн негизинде бизде ушундай жетишкен заман болгон. Мен мисалы үчүн муну ачык эле айта алам да. Мисалы үчүн совет мезгилинде жашагандар муну мен ойлойм, что каршы болушпайт да, туура эле түшүнүшүп. Где-то ошондой курс алыш үчүн биз, менин оюмда, жакшыбы жаманбы бийлик иштеп атат. Муну тек койгула. Бул бийлик асылбагыла. Давайте биз мындай кылалык. Мезгилинде Горбачев перестройка, начните перестройку себя деп, мындай өзүңөрдөн деп баштаганда, бул перестройканычы. Бул негизи идея өтө жакшы болчу. Бирок эми баягы биз ушундай баягы жегенибиз алдыда, жебегенибиз аркада болуп турган ушунчалык бай жашаган десек дагы болот. Бирок бай эмеспиз, бирок өтө достаточно жашаганбыз. Ошондой мезгилде кандайдыр бир жаңылануу биз үчүн кереги жок эсептейли калып калды да. Ошон үчүн элдер муну көбү колдошподу. Эми биз именно ошондон, перестройкадан баштасак, өзүбүздөн, ичибизден, например. Мисалы үчүн мен айылда жашаймбы, сен шаарда жашайсың. Ар бир өз турган жериңерден баштагыла. Мисалы үчүн бул неменин элдик курултайдын немеси в основном жалпысынан координировать этип туруп, ушу элдин сознаниясын, аң сезимдерин, багытын, любой отрасльда болбосун, мындай туура багытка, мындай мүмкүн болушунча тез өнүгүп кеттүү жолдору менен алып бара турган орган деп ойлойм да. Буга эми мисалы үчүн мына пенсияга чыккан, же болбосо бир инвалидтик немеси менен, же бир кандайдыр себептер менен жумушта болбогон, мындай акыл эси жеткен, көпчүлүк элдер менен иштеп жүргөн, келечегинен үмүт ettирген, мындай бизде жашы өткөн, жаш болобу, неважно. Главный идеясы болуш керек. Анан андай орусча айтмакта пробивной болуш керек. Бир нерсени айтканда ошону бир жөндүү айтып, аны аргументин келтире билиш керек. Ошондой инсандарды ошол немеге курултайга тартып,
ошол курултанды жандандырыш керек. То есть күчөтүш керек. Бул деген өзүнү өзү мындай күчөтүү деген сөз да. Эми бизге, например, башка жерден келип, же башка мамлекет, же башка бир мамлекеттин жараны келип бизге жасап бербейт. Бериши мүмкүн, это редкий случай, почти жок деп коелу. Аны күтүп отурушун, мне кажется, таптакыр эле смысл жок. Ошон үчүн пока өзүбүздө бар. Бул мындай ички резерв. Мына кимде акыл бар, кимде жакшы идеялар бар, кимде колунан эмне келет, например, буну өзүбүздүн мамлекетке киргизип, ошондон прибыль алып иштетүү да. Мисалы үчүн мен бунун негизги идеясы биз керек болсо мезгил келгенде Швейцария мен Кыргызстанга окшосом экен, биз Кыргызстанга окшосок экен деп үмүт калтыра турган болуш керек да. Биз ошончолук бирөөгө зависимый болбошубуз керек, бирөөнүн акчасына күтпөшүбүз керек. Туугандар, ички резервде атабыз. Бизде мезгилинде маркум Каримов айткан, Өзбекстан президенти, мен бул тоноп жегендерден коркпойм деген да. Мисалы үчүнчү, бул баягы урдаган акчасын жей бергенинен корком дейт. Тоногондон коркпойм дейт, ала берсин дейт да. Потому что буну менен мен айтайын деп атам. Бизде Кыргызстандын ичинде как минимум 500 же болбосо 1000ден ашык адамда инвестиция толуп турат. Биздин жоготкон акчалардын бардыгы ошолордо. Силер билип атасыңар мен эмне жөнүндө айтып атканымды. Биз эч кандай Кытайга, башкага, тигиге, буга деп отурбайбыз. Эгерде элдик курултай чындап иштей турган болсо, бардыгын КВРга чакырат. Ушундай высший орган болуш керек. Бунун үчүн ошондой, мисалы үчүн эми кээ бир адамдар бар да, мен директор болушум керек, мен премьер-министр болушум керек деп акча берип, анан жүгүрүп, анын кереги жок. Зачем сен аяка барып? Сен ошончолук мүмкүнчүлүгүң барбы? Пожалуйста, курултай. Мына элдик курултайдын сабына кир дагы, идеяңды көтөр, буну жандандыр, мындай тез бир буну өнүктүрүү керек да, өнүктүрүү керек. Мен эми мындай детальный нерселерин билбей атам, себеби мен буга аралашкан эмесмин. Буну өнүктүрсөк, даже мына сабат жөнүнөн, кимдир бирөө, мына мисалы үчүн мен айылда жашап атам. Мен айылымда ким бирөө бир нерседе дабдырап бирлерди сүйлөп койгон болсо, ошол айылдын мисалы үчүн мурун аксакалдар совети деп коет эле. Ошого окшогондорду жандандырып, анан чакырып, жигит, сен биздин мамлекетте жашап атасың, биздин гражданин болсоң, сен эмне мындай кылып атасың деп. Аны тияктан барып, же болбосо СМБдан келип, же болбосо милициядан келип, аны текшериштин кереги жок. Биз өзүбүздүн жерден даяр лечит кылайлы. Баягы биздин вирустар бар го, ошо айылда эле арабызда эле жүргөн, же болбосо досторубуз, же болбосо мүкөлөрүбүз, же эжелерибиз ошол вирустарды, негативный вирустарды. Бул айтканым баягындай жыңалач чыккандар, мисалы үчүн ошого окшогон мамлекеттин политикасына каршы келе турган кыргыз улутунун, эми бизде улуттар көп да, бирок ошол биздин мамлекетте жашап аткан улуттардын мындай немесине туура келбей тургандарды биз жеринен өзүбүз неме кылыш керек. Ошон үчүн мындай аксакалдар мындан катышуусу сөзсүз түрдө. То есть мындай неме деп коет го, талак же орус эмес, же кыргыз эмес болуп өсүп калдык да бизчи. Өзү негизи мындай башыңда турат, керектүү сөз таппайсың да. Баягы
кандай туура кандай деп айтчу эле, мисалы үчүн бир нерсени козгоп атканда ошого жапырт киришиш керек. Жапырт киришиш керек да, биз ошондой болушубуз керек. Уктабашыбыз керек, баягындай бейкапар болбошубуз керек. Кандайдыр бир жеке кызыкчылыктарды ойлобошубуз керек. Ошондойлордун бүт баарын ошо айылдан, көчөдөн, мааладан деп коебу, ошо жерлерден ошондой мындай движенияны башташыбыз керек. Булардын баардыгы ошол элдик курултайдын функциясына кириш керек да. Аксакалдар, ошолордун кылып аткан иштери, өз ара чырылдашкандар, например, өзбек кыргыз болуп кээде урушуп кетет. Мисалы үчүн кээде бир жер талашып кетет, на самом деле перевернется өзбек кыргызга же болбосо орус өзбекке типа ошого барып калат да. На самом деле алардын талашкан нерсеси такыр эле башка. Ушундай эл арасында бар ушулар. Анан кийин мисалы үчүн ар бир жерде кыргыз элине, кыргыз мамлекетине эртеңки күнү коркунуч туудура турган, возможно коркунуч туудура турган болгон объекттерди, мындай неизвестный лицолорду, баягындай муну баягындай приграничный жерлерде жашаган элдер жакшы билет. Мындай более бдительный отношение кылышыбыз керек. Более бдительный. Даже мүмкүн ким билесин, сен каяктан билесин, өзүңдүн эле айылыңда жашайт, вроде барктуу бар жогу бар, мисалы үчүн чоң тягач машиналери бар. Он на самом деле террористтерге бир бомба же тротил ташып какой-то акча көрүп атат. Например, ушундай окшогон да. Ошон үчүн мен айтып атам, более бдительный болушубуз керек. Кайсыл жерге барбагын, баягы Союз мезгилинде биз эмнеден коркуш керек? Союз мезгилинде орустардын почему деген суроосунан коркушубуз керек да. Биз кыргыз эли ошондой болушубуз керек. Мындай айтканда, азыркы Кыргызстанда жашап аткан элдердин бардыгы элечи мындай народный контролго өтүп алса болот. Народный контролдун функциясын өтүп алса болот. Потому что кыргыз мамлекетинде жашап аткан жарандардын бардыгынын мүлкү ошол. И в том числе менин дагы, бирок ошентсе дагы жеринде дегеним да, ар ким өз жеринде кандайдыр бир салым коюш керек. Мисалы үчүн бир жигит айтып чыкты, мына бүгүн эле көрдүм чото ютубтан. Неме дейт? Дават дегенди таптакыр токтотуш керек дейт. Мен мисалы үчүн буга бир аз кошула албайм. Себеби дегенде мындай кандай десем, мындай резко эле с плеча рубить тоже нехорошо. Мисалы үчүн ар бир нерсенин өзүнүн политикасы бар, өзүнүн жолу бар да. Мисалы үчүн эгерде даватчы болсо, а дегенде даватчылар эмес, вообще эле диний кызматкер дейбизби, дин жаатында иштеген жумушчулар дейбизби, билбейм эмне деп аталат. Короче, ошолор ошо даватчылар жана молдекелер мындай современный видке келишибиз керек тугандар. Молдо дегенди, например, айылда молдо бар, молдо дегенди бир должностное лицо деп элестетсек, ал кишинин мынерге чейин сакалы келиши не обязательно. Мисалы да, ал кишиде чепкени болуш керек, допусу болуш керек, китеби болуш керек. Бул өзүнчө, жосун кааласа кийип алсын, напримерчи. Бирок вид опрятный болуш керек, таза. Тобагылдын сакалы мынерге чейин түшүп, мойлоосу анан бияка келип, чимкиргенде мынерлери көгөрүп, страшный болуп калат да. Тобагылдын мындай молдонун бизге кереги жок. Биз кайсы заманда жашап атабыз, кимдин кайсы замандын молдосуна биз муктаж болуп атабыз. Ошон үчүн ушулардын баардыгы ичарада, бул мындай айтканда бийликке жардам берүү булчу. Бул бийликке жардам берүү, потому что бийлик буга деле кылбастан алар өздөрүнүн ишин кылсын. Напримерчи, биз эл ичинде, эл арасында ушундай иштерди жүргүзөйлүк.
терс нерселер. Бизге эртеңки каршы келе тургандарды мына Роза Тунбаевага окшогон, баягындай Рита Карасартовага окшогон баягы жылаңачтарды, кейпей тиги булардын бардыгынчы биз на месте чечип ошол боюнча бийликке сунуш берелик. Жаза колдонобу, же болбосо эскертүү беришеби, же болбосо выдворение, билбейм, мисалы үчүн, же чоң штраф салышабы, потому что мындай биздин мамлекетке жат болот. Ошого окшогон нерселерди, молдокелерди дагы банда былжыратпайлык. Бул мен эсимде жок. Например, биз исламский государствого өткөнүбүздө. Бирок Чубак менен Абдышүкүр вообще чегинен ашып кетти. Булардын шымын шыпырып туруп өкөнүнчү талдын чуугу менен көтүнө шабаш керек дагы, иттин баласындай кылып туруп. Анан жолго салыш керек. Булар чегинен ашып кетти. Бул мамлекетти да урбай турган болуп калды буларчы. Ошон үчүн окшогондорду тарбиялаш керек. Баягындай чепкен кийген, төрттө сакал койгон, эчкиге окшогон мындай ушундай немелер бар, баягы даватчы деп коет. Бәләни да билбейт. Эми окуса бир намазды бир 5 жолу окугандыр. 5 жолу, 6 жолу деп айта албайм. Сабаты менин ширагыман эмес, патинге менен ылдыйда, например, ушундай. Ниже плинтуса деп коет го, ошого окшогон нерселердичи буларды вообще койбош керек. Анын ордуна биздин жакшы башка жерде окуп келген, жакшы билим алган, келечекти үмүттөндүргөн идеялары менен элдерге жерлеринде чогулуш өткөзсүн. Туугандар, мындай болойлу, тигиндей болойлу, китеп окуйлу, интернет карайлы деселе бүт эле баягы секстерди карабаш керек. Интернетте эгерде билген адамгачы өтө жакшы нерселер бар. Өтө жакшы нерселер бар. Жок, керек барат дагы ушу кыздарды карайт, секстерди карайт, окшогон бир мындай разложение да. Же болбосо, мисалы үчүн жаш балдарды карасаң, кеминде эле 3 кыз менен жазышат. Ошо 3 кыздын бирөөсүн карасаң, кеминде эле 5 жигит менен жазышат. Ошого окшогон нерселердин бардыгын жөнгө салышыбыз керек да, туугандар. Эми өзүңөр ойлоп көргүлө, ГКМБ кайсы бирөөгө лайык койгонду текшерет деп. Деңгээли уже кайерге түшүп калды айтайынбы. Бул ГКМБ. Азыркы охранник эмес, эски мезгилде баягындай неме сторож деп коет элек биз, сторож. Ошо 8 саат иштесе, ошону 5 саат, 6 саат уктайт болчу. 2 саат иш кылат эле. Союз мезгилинде. Ошолордон төмөн болуп алды да. Ошон үчүн буларды болбогон нерсеге атылык этпестен биз өзүбүз ушу элдик курултайды жандандырып, жана буга толук функцияларды берип, бунун иш немесин аныктап, керек болсо жерлерден. Эми бул менимче бул айлык берилбейт бул. Бул просто общественная нагрузка, да? Например, эгерде мен пенсияда болсом, мен кыла берем. Все равно үйдө жатасың, же болбосо все равно бир чайканада отурасың, же болбосо все равно бир жерге барып пиво ичип алып, келдиреп, ар нерсени сүйлөп, жаштардын кыжырына тиесиң. Андан көрө ошондой немеге кошул дагы, каттал. Кайсыл айылдан болосуң, не тиги бу өзүң функциональный обязанностьң ал дагы, жаныңа баягындай единомышленниктерди топтоп туруп, ошол айылды жолго сал. Болбосо эки айылдын немелери бириге туруп, мындай глобальный вопрос болот. Чечкил ошону. Зачем районго чыгарып, зачем колхозго чыгарып? Андан көрө өзүңөр чечкиле ошону. Колхоздогулар баягы эми айыл өкмөттөгүлөр өздөрүнүн ишин кылсын. Но это не значит, что аларга да тийишпейт деген сөз. Айыл өкмөттүн кетирген каталарын ошол жерде эл астында айтыш керек. Түшүндүңбү? Ана айылда айыл өкмөттү уже күрөк каласың да кичине. Район ошончо райондогу бул неменин элдик курултайдын өкүлдөрү
районный бийликти колго алат. Областагылар областтык бийликти колго алат. Жогорку Советтин каяка качат? Эми Бишкек, Ак үйүн каяка качат? Эч жакка качпайт. Потому что мындай да, район жыргаш үчүн айыл өкмөттөрдөн табактар кетет. Област жыргаш үчүн райондордон табак кетет. Ак үй жыргаш үчүн областтардан табак кетет. Эми табак деген акча бир эле тамак эмес да. Анын ичинде акча бар, буюм бар, бирөө квартира подарка кылат, ошондой жегиштер да. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз айылды көрөк алышыбыз керек. Айылды. Түшүндүңбү? Айылдан жей албагандан кийин районго эмнесин берет? Нет смысл бериш. Андан керек болсо жумушуңарды алгыла дейт. Анын үстүнө бул шайлоо иретинде болуш керек. Айыл өкмөт шайлоо, акимиятты шайлоо, обл акимиятты шайлоо, ушундай. Эми судья, прокуратура, милиция ошондорду айтып эле коеюн. Булардын бардыгы элдин, мисалы үчүн да, эми мен түшүнбөйм назначение дегенди. Сен өзүңө жооп бер. Сен кандай назначать этесиң? Сен өзүңүн жумушуңа жооп бер. Урматтуу президент же премьер-министр. Сен өзүңүн жумушуңа жооп бер. Сен ар бир кварталдабы, 6 айдабы, 1 жылдабы элдин алдына чыгып отчет бересиң. Элди курултай, в том числе, ошону угуп туруп, өздөрүнүн баасын берет. Сен токтой тур эле. Ошон үчүн биз айылдан башташыбыз керек. Жерлерден. Бирөөң эле жүгүрүп барып эле аяка барып, бияка барып асылып каласыңар. Кереги жок ал. Районго деле барыштын кереги жок. Мына жергиликтүү бийликтен баштагыла. Кече күнү ошо бирөө айтат да, Бишкектин чекесинде Кытайлардын провинциясы бар экен. Билбейм, 20 же 30 гектар. Ошол жерде эл барбы? Эми бийлик го мейли, алар жеп кетип калат. Но бирок мен чегеси бийлик бар да, неме эл бар да. Ошолорду эмнеге билбейсиңер? Ошолорду эмнеге көтөрбөйсүңер бул вопросту? Ошону кылыш керек. Анан дагы бирөө видео жүктөптүр, что мына азыр карантинде дагы Тажикстанга карай ГСМ кетип атат. Бул токтотулбайт. Эми типа байлардыкы деген. Сен аны тартып бизге көрсөтпө. Мен мисалы үчүн Москвада туруп аны эч нерсе кыла албайм. Ошо өтүп аткан жердин тегерегинде эл бар. Ошол ГСМден, в том числе ошо машиненин, ошо ээсинин ээси керек болсо. Ошолор токтотуп сураш керек, туугандар.